жаңы келдіңіз. Мектептердегі ақша чоғылту болып отыр. Камера чакырган эмес. Кандай камераны кырмап Мен отасың? сени чакырган эмес. Бүгүнкү урок мектебинде мына күнүнө 2 жолу жуулат деген мектептин акыбалы ушундай экен да. Чаңды сүрө турган адам ишке шалакылык менен мамиле кылып атат. Өтө шалакылык менен мамиле кылып атат. Эмне үчүн биздин балдар ушундай чаңда эмне үчүн ушундай шартта окуш керек? Эмнеге бул жерде монтип могу 2 кенедей бала. Баягыда эле бизге директор келгенде айткан, жуубайт депчи. Атың ким? Нурилим. Канчада окуйсуң? 2. 2-чи класстабы? Чаң жутуп атат, тамактар ооруп атат балдардын. Балдардын курткасы, чаңды караңыздар. Сиз ата энеби? Мен мугалим. Сиз мугалим болуп тазалайсызбы? Ооба. Былайды карасаңыз? Класстын. Биринчи класс. Ата энелер өздөрү тазалайбы? Генералитети бир жолу жууп беребиз. Жок, энаталар пол жуубайт. Эч кандай энаталар пол жуубайт. Эч ким келип пол жууган жок. Ошо техничкалар эле жууп атат өздөрү. Стодо иштеген байкелер жанагы машинанын майы бар же? Стодо машинанын майын ушундай идишке куюп коюп ушундай турат да, аяка барсаңчы. Мамлекеттик органдар менен элдин ортосундагы мамилени сиздер бузуп атасыздар биринчиден. Биз бузуп атабыз. Сиздер бузуп атасыздар. Болбосо сонун сыңар. Болбосо биз мыйзамга эреже боюнча өзүбүздүн эреже боюнча бул жактан жарандарды кабыл алып, көйгөйлөрүн угуп, эреже боюнча 50 кишини коюп коюпсуңар. Москвадагы мекендештерге жария. Алыстагы боордоштор, сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасы сонун мүмкүнчүлүк түздү. Улукбектин катталуучуларына ар жекшемби сиздер үчүн тиш жулуу акысыз жана ошондой эле ультра үндүү тиш тазалоо болгону 1,5 миң рубль. Дареги бульвар Рокоссовский метросу, Открытое шоссе көчөсү 14. Метродон болгону 3 мүнөт аралыкта. Ваш стоматолог клиникасында төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Хирургия, терапия, ортопедия, ортодонтия, имплантация, брекет система. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Бизде рентген жана консультация акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында. Урматтуу көрөрмандар, сөз болуп жаткан урок мектебиндеги негизсиз акча чогултуулар, ошондой эле ал жактагы санитардык, балдардын ден соолугуна болгон тазалык маселесине байланыштуу жагдай боюнча азыр ата энелер менен биргеликте министрликтен чоо жайын маалымат алып тактаганы келдик. Жүрүңүздөр. Саламатсыздарбы? Негизи мынау жолдун ушул ар бир мамлекеттик мекемелерде, муниципалдык мекемелерде дал ушундай тосмолорду коюп коюшкан да. Бул милициянын максаты эмне, мунун максаты эмне? Мен билбейм. Азыр биз билим берүү министрлигинде турабыз. Бир да мыйзамда көрсөтүлгөн эмес билим берүү жөнүндө. Кирип бараткан кишини монтип тосуп киргизбей койгон эч бир мыйзамда жок да. Мен таң калам да, килтейген ушу министрликтер ушундай коюп койсо анан кандай болот? Жарандар бул жакка ошол өзүнүн жагдайын түшүндүргөнү келсе. Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман эсен жеткирүүгө кепилдик берет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Biz kirsek niye toskol bolup atат buyak? Так, мени чакыргыла бул жигитти. Кантан бул жигит? Чакыргыла келсин. Киргиз коюңуз. Кирели. Токтоңуз, эң. Жүрүңүз. Туктаңыз.
Ата-энелер de çok öyle giriyor. Oldu abi. Burcu git gelsin. Kimge tiyişesi olsa hep. Макул. Мырзабеков, мен бұл жердің баспасөз хатшысы. Мен Улукбек атым. Сізді таныйбыз. Журналистпиз. Нуржигит, сиз баспасөз катчы болсоңуз, бул жака ата-энелер мектептеги акча чогултуулар, ошол эле учурда мектептеги тазалык маселеси чегине жеткендиктен айлалары 6 кетип, анан министрликке келди. Министр жаңы келди. Балким кабыл алып, ушул ата-энелердин пикирин угуп, көйгөйүн түшүнөбү экен. Пушайман болуп атат да. Эмне кыласыздар? Ата-энелер кайрылышыптыр бул негизи. Биз министрликке кайрылдыңыздар Жок, беле? сиздердин министрликтин астындагы мектеп директоруна кайрылган. Мектеп директоруна. Мектеп директоруна кайрылган болсо, түз мектеп директоруна эмес, бул жака министрликке дагы кат жолдогон укуктуу. Бул жерде ошол биздин өзүбүздүн ошол негизи бул жердеги жумушчу топ тарабынан түзүлгөн ички регламент бар да, ошонун негизинде кезекке туруп анан кириш керек. Нуржигит аз. Мен мисалы келдим. Мен келдим. Мен дачада турам да, алысчы. Ошактан келдим. Мен бүгүн келдим, киргизбей койду. Эртең кел дейсиңер, эртең келем, киргизбей койдуңар. Эмне кылышым керек? Анда барып келип эле жүрүшүм керек эмне? Кезекке турсаңыз телефон чалышат. Мен телефон чалып, мисалы аларга эметпей эле келгенде киргенге мен укугум бар да, мен эми Кыргызстан жаранымын да, турабы? Киришим керек. Мен сразу келдим, киришим керек. Эч ким эме кылбайт. Айке. Мындайда, эми ал боюнча биздин биринчи сурообузга жооп берип коюңуз. Министр кабыл ала алабы? Министр азыр графигине жараша кабыл алат. Негизи кабыл алуу күнү кече болчу министрдин өзүнүн. Бул ата-энелер кабар болгон жок кече, бирок кыска убакытта министрдин өзүнө көйгөйүн айтып кетсе болобу? Мен азыр үстүнө чыгып кеңеш түшөйүн, азыр балким жолугушуулар болуп калышы мүмкүн. Мен сүйлөшүп көрөйүн. Күтөлү анда канча убакыт күтөбүз? 5 мүнөт. Болду. Анан азыр бул жактан уруксат бербеди негизи. İçine girip кеткенге уруксат берди. Мен ошону сурайын да, анда өзүңүз баштап калдыңыз. Муну кайсы мыйзам менен көрсөтүлгөн адамдар? Бул эми стратегиялык охраняемый объект бул жерчи, ошого Билим берүү министрлиги стратегиялык охраняемый объект катары кайерде көрсөтүлгөн? Ошол мамлекеттик так здание. Кайсы эреже бар? Ошол айтып атам. Мисалы жаран могу кишилер азыр ата-энелер келди, урок мектебинен келди. Буларга кайсы эрежени коюп койдуңар силер? Биз урок мектебинен Эгер мыйзам менен буларга тыюу салбаса, эмнеге коюп койдуңар муну? Бул жактан сураңыз. Жаран келди. Кыргыз Республикасынын жараны Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мекемесине келди. Келгенде милиция не кылат аны? Киргенде эле бысмылдар эшикти ачып киргенде милициянын функциясы эмне буякта? Сиз бул жакта жазылып келдиңиз беле? Же жок. Милицияныкын айтып атам. Ошол нерсени сурайт. Жазылып келдиңиз беле, жазылып келбедиңиз беле? Бул жактан уруксатыңыз барбы? Кезекке турдуңуз беле? Ошол нерсесин аныктап, анан кийин ошол боюнча. Эч нерсе кылган жокмун. Мен кирем десе киргизеби? Анда кезекке турдуңуз дейт. Кезегиңер каерде турат? Же алдын ала макулдашылган беле? Бул жакта эле. Жабык кылгай. Ошол жактан азыр түштөнүүгө кетишкен болушу мүмкүн, же бир эме менен. Саат 2:30 бул жак жабык бекен азыр. Бул жактагылар азыр бул жактагылар азыр эле мейли, эми буну өзүңүздөр жолго салып коюңуздар. Мыйзам тыюу салбаса, мыйзам менен күч колдонбосоңор кирип аткан жаранга. Жок, эч качан күч колдонгон эмеспиз. Анда силер ошого жараша министрликке жеткизип койгула, бул нерсесин мыйзамга ылайыкташтырып койсун, Өкмөткө келди. Ооба, анан жана жаран боюнча ички регламентте бар да, 4-күнү министр баардыгын кабыл алат. Запись бар. Жарандар билбейт, эми жаңы министр кече эле креслосуна отурбадыбы, анан качан кабыл алат? Бул регламент өмүр бою 10 жылдан бери жазылып атат. Министр 4-күнү кече мынакей баардыгын кабыл алдык. Кече жазылганда сиздин атыңыз эмне кечиресиз? Мен Усеналиев Марат, мектеп башкармалыгынын башчысы. Мен атым Улукбек. Көз карандысы журналистпиз, бул жак ата-энелер. Ушундай мезгилде эми жетекчиликтер өзүңүз билесиз, өзүңүз жакшы тартыктуу журналистсиз. Булар азыр министрдин жумуштары жазылуу, өкмөткө барат, жогорку кеңешке барат, замдар барат. Биякта экстренный болгондо мынакей могу кабинетти бөлгөн. Замдары барбы? Иә. Замдары барбы? Замдары бирөө даярданып жогорку окуу жай боюнча. Мектептер боюнча замдар барбы? Мектептер окуу боюнча ошо министрликке тияка кечкен бар. Канчада келди? Анан мына мен азыр эми аяктан качан жиберет? Анан мен жанакы регламентти үстүндө отурат деп элеби басмасы кылат. Эки зам министр отурат, биринчи зам отурат. Жок, азыр жалап аткан учулат. Министр аркасы менен
сүйлөшөйүн дейт, помощник айтып атат. Азыр кетти деген зам менен мектеп боюнча. Мектеп башкармалыгынын башчысы менмин. Министрликтеби? Ооба, министрликте. Кыргызстан боюнча. Анан ал урок салынган. Азыр эмне маселе биз ушундайды кабыл алабыз. Бирок замдар, министрлер 4 күнү график менен жазылат, журнал жазылат, кабыл алынат. Замдар башка күнү, дүйшөмбү күнү бир жума кабыл алат. Тегерек. Шейшемби күнү башка зам, шаршемби күнү башка зам. Анан башкарма башчылары ошо бир күндүн баары кабыл. Акча чогултпагыла, тазалыктарды карагыла, охранага деп акча чогултпасын, техничкага деп акча чогултпасын деп. Аны чечти, чогулбасын деп туруп буйруктар даярдап атабыз. Ага эң биринчиден жоопкерликтүү ким болот? Акча чогулткан кишини жоопко тартабыз. Акча берген дагы жоопко тартабыз. Бул мындай да эми. Бир класста 30 бала окуп атса, мен өмүрү директор болуп мектепте да иштедим. 30 бала бар болса, 10 ата-эне эле бузат. Менин балам пол жубай койсунчу деп акчасын берет. Тегинси окушот, бирөө болбойт. Ата-эненин ынтымагы болгондо бардыгы бербегенде буга катуу эле чара көрүп атабыз. Ордон келсе, алар очередсиз биринчи киришет. Норма жерин, мыйзам жерин эметкен. Сиз заметкен достуктарды кайрылган эми биякта мен иштеп атат экен. Азалар деген сиздин жаныңызга деле бирденке печаттап атканда кишилер чогуу болсо иштей албай каласыз. Ошон үчүн биякта биздин функционировать эткен туура болуш үчүн эме үчүн атайын бияка общественный приемный коюлган. Жалгыз экен, аягында да киши жок. Азыр коюп беришет болуш керек экен биз эмесиненчи. Анан мыйзам чегинде бүт баарын эметет бияктанчы. Баягы жакшы эле иштеген эмелер бар. Ошон үчүн баягы мыйзам чегинде сиз айткандай доступ к информации, законно доступ к информацияда сиз кайрылсаңыз 14 рабочий күндө деген мекеме жооп бериш керек. Токтоңуз. Мыйзамда так көрсөтүлүп турат. Жаран электрондук түрдө, кат түрүндө, ООЗ-2 түрүндө кайрылууга укугу бар. Сиз жана бул жерден айттыңыз да. Элдин доступ к информации бар. Башка мыйзам бар. Закон о доступе к информации, находящийся в ведении государственных органов деген бар. Ал жерде да 14 күндө деп турат, тиякта. Сиз туура айтып атасыз. Эси устный түрдө кайрылса, мисалы ош жерден ответи даяр болсо, госслужащийлер, алар сразу жооп бергенге милдеттүү жооп берет. Бирок эгерде официалдуу бериш керек. Жок, сиз эми кайрылып официалдуу. Сиз устна кайрыласызбы? Мисалы ошо устный деп туруп, официант тиякта так жазылган. Сиз эметкен күнү баштап, регистрация ошо күн баштап, ошо күндөн баштап 14 рабочий күндө жооп расмий түрдө жооп бериш керек. Зданиянын баарын полный эмесинен управ делами при президенте деген бар биздечи. Мамлекеттик мекемелер. Бул мекеме деген ошолордун эмесинде карамасында турат. Биякта деген ошактын представители бар мо жерде? Ошого кайрылсаңар болот. Кайерде турат ал? Билбейт ушу бир кабинеттерде отурат. Айда деген. Айда. Саламатсыздар. Айда ким? Бул жакта эме турбайбы? База турбайбы? Саламатсыз. Менин атым Улукбек. Журналистмин. Сиз? Мен Аида Шарабидиновна. Биз главный специалист департаменттин. Управдела, да? Государственный здание. Здание кимге карайт? Здание биздин. Сиз карайсызбы? Здание биздин баланста турат, департаменттин балансында. Анан бизге тиешелүү биздин эмебизге балансыбызга түшкөн жерлерин биз карайбыз. Жүрүңүз анда бир көрсөтүп коелучу. Могу жерде турникет коюп коюпсуздар да? Сизге карайбы? Турникетти бул буга чейинки ошондой чечим менен коюлган, канча жыл мурун. Кимге карайт? Коюлган бизге караганда аны биз өзүбүз деле чечим чыгарылган эмес, ал атайын. Жок, кимдики ал? Кимдики? Зданияныкы, здания коюлганда. Анын жоопкерчилиги кимде? Сиздердеби? Жоопкерчилиги. Сиздер койгонсуздар муну? Ооба, бул келишим негизинде койгонсуздар? коюлган. Неге койдуңуздар муну? Буну эми ар бир келген адам жарандын бул жактан келип пропуск алышат. Кайсы кабинетке эмне ошонун негизинде келип пропускун көрсөтүшүп, анан өтүшөт. Өткөрүшөт балдар. Бул жерде постоянно турган балдарыбыз турат. МВДнын балдары, ушуларга бияктан пропуск алышат, бул жакка көрсөтүп, анан киришет. Бул мыйзамдабы турушу? Мыйзамда жарандарды ушундай мамлекеттик мекемеге киргенде монтип тосуп койгондугу мыйзамга туура келеби? Бунун ачык. Кайсы мыйзамда көрсөтүлгөн ушуну тосуп койгула деп? Ал жагын билбейт экен, ал жагын. Кантип сиз бул жакка ар ким отургузуп коербиз? Кандай бар? Кайсы мыйзамда көрсөтүлгөн, могул мамлекеттик мекемеге киргенде моундай турникет коюп койгула деген? Бул эми бир тартипти сакташ үчүн деле коюлат да, безопасность боюнча деле коюлат. Ал жерде сураган жокмун. Мыйзамда кайсы мыйзамда көрсөтүлгөн ушуну коюп койгула деген? Эми мамлекеттик мекемеде мамлекеттик кызматкер мыйзам менен гана иш алып барыш керек. Мыйзамда көрсөтүлсө кылат, көрсөтүлбөсө көрсөтүлбөптүр деп кылбай койбойт да.
Ал вопрос боюнча анда биздин чоңдоруна кайрылып көргүлө, ошол ответ менен. Образование боюнча сураңыз, закон образование боюнча бир конкретный норма закон образованиянын же билим берүүнүн укуктарын бирдемкесин бузган болсок, айтыңыз да, анан турникеттер үчүн келип атабыз. Эмнени бузуп турсуз? Ал орок боюнча лагай менен сүйлөшүп атасыз. Бирок эми турникет анан тигил эместе, мындай кичине более качественно иштебейсиңер, мындай детально иштегиле да качественно. Анан кечиресиз. Мына жаран келди. Хорошо. Ороктон келиптир бул киши. Салам алейкум. Мындай да сен азыркы эмең дагы ошо талаш баягы ушундай болуп атат да, баягы ачыгын айтса, мынтип түрткөндөй эле болуп атабыз да. Мисалы, өзүң деле ойлосоң, азыр мен келдим мына турат. Мына келип кирейин десем, жаап салды, киргизбей койду. Анан жок, мен түшүндүм. Мен буга чейин дагы келген министрликтогочу, келсем бул жака кир дейт, бияңар болсо жазып коем, анан кийин пятница күнү кел, анан суббота күнү кел, өзүңөр айткандайчы. Ушундай экен да, болду, анан кетишим керек. Мен анда келип кетип эле жүрө беришим керек экен да. Же биякта маршрутуңар каттабаса, эмне кылышым керек? Же машинам жок болсо, эмне кылышым керек? Анан кийин сен айтып атасың, ошо закон бузулбаган. Законду сиздер чыгып турган киши, кийинип келген кишилер түз эле кирип кетип атат буяка. Анан мен мисалы азыр келдим мына. Закон айтайынбы эмесинен, эгерде келдиңиз, эси ошо сотрудниктер орунда жок болуп, агай жооп берейин да, сурап атпайсызбы? Эгерде ошон үчүн закон о порядке рассмотрения гражданда, мыйзамда сиз айткандай устный кайрылуу бар, келип кайрылган бар, электронный кайрылуу, кат жүзүндө кайрылуу. Ага деген сизге мындай кимге киресиздер? Министерствоға келгем да, сізді таппай жүрем да қаншадан беріші. Келіңіз, кіріңіз, кіріңіз. Бұяқ ачық, вообще ешкім тоспайды сіздерді. Мұғалімдердің үстіне. Қорқпай эле кіре беріңіз. Не маселе болуп атат? Мен эмеде Жаңпакта Мишидинова Газархан, Жаңпакта айылынан. Эмеде Мирная школада балам окуйт да, биринчи класс. Анан ошондо деген Толкун деген казачка эжеке бар, окутат. Ошол биринчи класс баламды ошо уруп, мындай урушат экен да, анан тажикстандыктар деп бөлөт экен, басмырлайт экен. Акыркы убакта балам окууга баргысы келбей калды да. Ыйлайт да, анан мен үйдөн урушам, бар депчи. Кайсы жерде жайгашкан мектеп? Эме Мирная айылында жайгашкан. Ошо кайсы район? Жаңпактада. Келип айттыңызбы, министрлик не деди? Жок, бул жака эми келип атам. Биринчи директорго кайрылдым да. Бул жака эми биринчи жолу келдим. Не деди алар? Алар ушу түшүнүк кат жазды, экинчи кайталанбайт деген эле ушундай эле жок. Анан эмне болду? Ошол эле. Ошол көйгөй менен келдиңизби азыр? Ооба. Андан кийин кайра бизди бөлүп салып атпайбы? Мына министр мектептердин башында турган киши Кудай жалгап маңдайыңызда турат мына. Бүт Кыргызстан боюнча мектептердин башынан караган кызматкер экен. Мына келип. Келип айткандан кийин чараны көрөбүз азыр. Мына ата-энелердин суранычы менен мына ороктогу акыбалды көрүп көрсөңүздөр аябай. Азыркы акыбалын көрсөңүздөр жакшы болмок да. Понедельникке чейин тазалайт да аякты чагат. Силер вторник барган чакта убакыт. Биз тартып алдык аны. Көрөсүздөр. Бул факт уже. Чара көрөсүздөр. Билген Сокулкун район оспантар директор бирген, ал келбейт деле болуш керек эми. Азыр районда таппай атабын, директорго кеткен. Телефон албай атат, эмне болду? Торникеде зарыл иштер менен сүйлөштү. Ким билет? Эже билип келдиңизби? Ким билип берет бизге? Монун мыйзамдуу экенин ким билип берет бизге? Бул мыйзамсыз экенин анда юридический жактардан барып өзүңөр тактап иликтеп алып, эмне экенин мыйзамына кайсыл жагы пландуу экенин ошону карап туруп келиңиздер. Юристти чакырбайлы анда, юрист чакырып бербейсизби анда? Мен эми кандай түз эле өтүп кетип атпайбы? Мырза, кечиресиз. Сиз адашып атасыз. Сиз бул жерге бүгүн канча убакыттан бери бир күн келип туруп, бир эле адам менен же бир эки адам менен bunday маселени, бир вопросту ушундай чоң көйгөй турган керек жок. Эчким. Бул жерге түп кете береби? Тосулуп турганын көрүп атасыз, бирок бир да жаран бул жерде бир 4-5 саат туруп калган жаран болгон эмес. Буга чейин болгон эмес. Эгер мындай ачыгын айткан кезде. Бул жерге кирет экен, пропуск алышат. Ал жерде постоянно коюп кайра кетет экен да сразу эле. Жок, ал жака турат. Бул жерде министр распределение менен кабыл алат, например, четверг кайсы күндөрү жарандар кабыл алат деген, ошол күндөр ошол распределение менен кирип любой вопросуна кайрылып чечип кете берет. Буга чейин проблема болгон эмес Улук мырза. Сиз бир күндүк нерсе менен же бир адамдын нерсеси менен bunday чоң көйгөйдү жазып, же чоң көйгөйдү айтканыңыз эле туура эмес да. Бул негизи майда көрүнгөнү менен сиздерге элге аябай чоң көйгөй бул. Жарандарга аябай чоң көйгөй. Азап кантип жолугам, Кудай мени ушул жерден өткөзүп жиберсе экен деп тилеп келет, жумалап тилеп, айлап жүрүп министрге жолуга албай жүргөн адамдар бар. Жок, Улук мырза, андай мен келгенде сиздерге бул майда эле көрүнүш. Конечно, ичинде жүрөсүздөр, сиздерге мындай кадыресе. Сырттан келген бечараларга бул аябай чоң көйгөй. Жок, андай случай болгон эмес. Сиз бейшемби күнү кабыл алат экен. 2-ден 4-кө чейин 2 саатта, кантип 2 саатта жетишеби?
жарандарды кабыл алып. 2 саат эле кабыл алабы. 2 саат эле кабыл алабы бир жумада. Анда оңой эле турбайбы? Каалаган киши келип эле жетишет турбайбы? Кезекке коюп койбойт экенсиңер да. Жума күнү бүгүн бизди эме кабыл алыш керек экен. Усеков Уланбек Абдилазизович кактал. Айтып көрүңүз, как раз мына 3-төн 5ке чейин экен азыр. Ошого бералым. Самасызбы? Министрге канча кишинин кезеги бар азыр? Канча киши кезек турат? Азыр мен болжол менен айтып берейин сизге. 50 болуп калды жазылган. 50 киши. Министрге кабыл алуу бар. Ал киши кана көрсө Биз журналга эле жазабыз. Кана ошо журнал. Кол менен эле жазабыз. Ошо. Кол менен жазып эле, андан кийин келген кишилердин числосуна карайбыз. Числосуна караганда эле ошо очередь менен киргизебиз. 50 киши болжолду айтып атасыз, Кечөнү мисалы биз деген 2ден саат 4кө чейин кабыл алат агай. Кече 8 кишинин маселеси менен киргиздик. Бир агай 5 киши менен жолу келди. Ушундай убакыт созулуп кетет да, бизгечи бир киши жазылат, 4-5 кишинен жетип келет да. 50 киши кезекте турса, жумасына бир жолу эле кабыл алып атса министр. Бул не деген көрүнүш? Көбүрөөк эле кабыл албайбы 50дөн. Өзү бир күн кабыл алат. Калган орун басарлар. Жо министрге 50 киши кезекте турат деп атпайсызбы? Сиз айтып атпайсызбы? Дагы таппай калып атабыз деп. Сонда сиз басма-сөз катчы калып айтабы кандай? Мурдагы кезекте турган кишилер келбей калышы мүмкүн. Ошол учурда биз толтура албай калып атабыз. Ошо 2 саат тустой кетип калып атат деп атпайсызбы? Ошол кече күнү мисалы үчүн 2 саатка чейин бүтүп калды иши. Кезеги. Көбүрөөк эле кабыл албайбы? Бул жакта министрликте ушундай кызматкерлер бузасыңар да өзүчү. Кандай кызматкерлер? Ушундай айтып аткан кызматкерлер. Ушундай министрлик менен Силер айтыңар азыр. Министр 2 саатты биз толтура албай калып атабыз. Киши жок кабыл алайын десе. Мамлекеттик органдар менен болгон. Бул жактан сурасак 50 киши кезекте турат экен. Эме алып турбайсызбы? Мен сөзүмдү укпайсызбы сиз? Мамлекеттик органдар менен элдин ортосундагы мамилени сиздер бузуп атасыздар биринчиден. Биз бузуп атабыз. Сиздер бузуп атасыздар. Болбосо сонунсуңар. Болбосо биз эреже боюнча өзүбүздүн эреже боюнча бул жактан жарандарды кабыл алып, көйгөйлөрүн угуп, эреже боюнча 50 кишини коюп коюпсуңар. А силер айтып атасыңар? Ошол кезек боюнча. Азыркы сөзүңөр кандай комментарий бересиз? Айтып атам, кече күнкү мисалы үчүн министрдин 2 саатка чейин убактысы толуп калды. 2 саатка чейин жарандар өзүнүн көйгөйүн айтып чыгып кетип калды мисалы үчүн ошол. Могу жерде жаңы эле жазыпсыңар, могу жерге мисалы. Мына. Могу жерге коюп коюпсуңар. Бүгүн жума күнү кабыл ала турган киши министрдин орун басары Усеков Уланбек Абдилазизович деген киши экен. 3-төн 5ке чейин. А мунун ордунда бүгүн ким кабыл алат анда командировкада болсо? Бүгүн мунун ордунда ким кабыл алат? Агай негизи дайыма эле өзү эле кабыл алчу. Сиз азыр кимге кабыл алдырып бере аласыз жарандарына келип? Так, азыр ким? Жок, азыр суроңузга жооп берип алалы. Мен ал кабыл алдырып бере албайм эч кимди. Бүгүн жума күнү жарандар мени кабыл алат деп келсе кандай болот? Жарандар мени кабыл алат деп келген болсо, бул жактан өзүнүн секретарлары жооп беришет. Кетип жүрөбү. Жок, секретарлар жооп беришет. Же бул жактан бизнес специалисттерге жиберишет. Именно тапшырма беришет. Биз келдик мисалы. Бүгүн жума күнү кабыл алчу киши ким? Биринчи орун басар. Канча жолу кабыл алган? Башкасына кимди уюштуруп берип аласыздар? Жок, ал жакта район жетекчиси жок экен да агай. Сиз чечем деп атпайсызбы мындай? Кимди күтүп атабыз? Чечпедимби? Чечелексиз, сиз менен сүйлөшелекпиз. Мына азыр мен айтып берейинби? Келиңиз, эми муну айтып берейин. Ата-энелер менен сүйлөштүк. Понедельник болуп вторник баралык дедик, макул дештик. Азыр ата-эне айтып атат, азыр барып көргүлө. Азыр барып көрөлүк десек, жок, кайра барбайбыз. Министрлик күтүп атпайбыз. Баятан бери нени күтүп атабыз? Министр Жок, министр эмне чечи? Баргыла деп министр. Мына барганда кирип чыгалчы эми. Шунчалык келдик. Бир эшигин такылдатып кетеличи. Жаңы министр балким келди, балким келелек. Бир кирип чыгалчы эми, шунча болду эми. Саматсызбы? Агай, кандайсыз? Сизди биз таппай атсак. Мен эмеге даярданып атам, өкмөт нерседен астынан. Сизди буякта жок дебеди беле? Ооба, мен жаңы эле келдим деп. Тиги сиз антантип пиар кылбаңыз, биздин пресс-секретарь бар. Эртеңки саат 9га мага кимди чакыр? Жана группа экспертиза реформ кимди? Нургүл жигитти жана жаңы келген кызды Бойко дегени Владимир чакыр. Азыр өкмөт нерседен кетебиз. Ким? Урматтуу министр, биз пиар үчүн келген жокпуз сизге. Мен көйгөй үчүн келдик. Көйгөйдү күн тартибинде пиар деп кабыл алып атасызбы? Мен пиар деп кабыл алып атам. Көйгөй күн тартибинде жазылып. Пиар неги саясатчы сиздер кыласыздар да? Ким кайсы күнү кабыл алынат? Журналисттер маалыматты жеткизет. Сиз мени суроо бердиңизби? Жок, саясатчылар пиарчысыңар. Анда өзү сурооңуз го, өзүң жооп бериңиз. Министр катары сизге келдик да. Урматтуу министр, сиз жаңы келдиңиз.
Мектептердеги акча чогултуп болуп атат. Камераны чакырган эмес. Кандай камераны кырмап атасың? Сен чакырган эмесмин. Камераны кое бергиле. Чакырган эмесмин. Камераны кое бергиле. Сен перт эткениң кой. Күн тартыбында жазылып турат. Урматтуу министр, монда кылбаңыз. Сиз ким кайсы жерде жазылып турат? Кандай кайсы жерде жазылып турат? Бар көрсөтүп кой. Көрсөтүп кой. И артынан курага чыкпа сен адамдан. Мен камерама тийишпегиле вообще эч кимдер. Мына жаңы келген министр жумасына 2 саат гана кабыл алат экен жарандарды. А бул жерде мисалы үчүн ошо мектеп жагдайы боюнча, ошол мектептеги акыбал боюнча ушу чече албай айласы 6 кетип эми ушу министрликке келсе, министрдин мамилеси, министрдин поведениясы ушул сиздер көргөндөй болду да. Эми кандай кылып, кантип бул жагдайды чечет, чоң суроо да. Урматтуу көрөрмандар, биз жогорудагы министрдин кылып аткан жоругу кайсы мыйзамга ылайык келет? Журналисттердин профессионалдуу ишмердүүлүгүнө же жарандын маалымат алуу эркиндигине болгон тоскоолдук жараткандыгы бул мыйзамдуубу? Биз азыр ошол тууралуу арыз жазабыз. Мына укук коргоо органдарынан келди. Биз саламатсыздарбы? Биз арызыбызды кабыл алып коесуздарбы? Азыр биз келсек, могу жерде жаза коелу? Мына жарандар могу жактагы да арыздын копиясын тиркеп кол. Дагы бирди жазыңыздар ушундай. Министрби, жөнөкөй жаранбы, мыйзам алдында бир дейт, ачымбы? Эми сиз мейли өзүңүздүн милдетиңизге таянып, сиздин укуктук коргоп берет, жарандардын укугун коргоого бирден бир таянганыбыз бул милиция. Ошон үчүн силерге чала калдык, бизге нападение кылганычы. Эми силер биздин укугубузду коргоп, мыйзамда көрсөтүлгөн министр кабыл алыш керек келген жаранды. Кандай болбосун бөлүм башчыларга кимге болсо да тапшырманы берип, биздин элдин үнүн угуш керек. Монтип мүмкүнчүлүгү чектелген кишилер жолуга албай отурат столдун үстүндө. Шуну жолуктуруп бериңизчи керек министрге кирип айтыңызчы ошону. Сиз мыйзам бузуп атат экенсиз министр, жүрүңүз, кабыл алып коюңуз жарандарды, же бирөөгө тапшырма бериңиз деп айтып бересизби? Азыркы учурда мына министрликтин эмелери турат, представителдери. Алар укпай атат, биз 2 сааттан бери булар менен отурабыз. Ошон үчүн силерге чакырдым. Азыр мына өзүңдүр мындай элементарный карап көрчү. Азыр мына бул жерде биз 6-7 ата-энебиз деп кой. Сен азыр мисалы биз кеме кылып атасың да, а мына бул жерде кана билим берүү министринен барбы? Жалаң эле формачондар турасыңар го. Эмне биз эмебизби, террористпизби, эмнебиз? Мен түшүнгөн жокмун ушугачы. Укугубузду коргоп бергилечи, кирип жолугалы биз. Боюнча келгенбиз. Силердин чакырууңуз. Чакыруубузда бизди жолукпай атат, кабыл албай атат. Ошону кабыл алдырып бергилечи. Кабыл алат, азыр эмнеге кабыл албайт? Кабыл албайт атпайбы? Кызматкерлер турбайбы? Кызматкерлерден турат. Уруксат сизге? Сиз билим берүү министрлигинде иштейсизби? Билим юристсиз, э? Жарандар келсе, жарандарды кабыл алууга министр милдеттүүбү? Милдеттүү, бирок 4-күн. Дем приёму бар. бар. Кайсы жерде мыйзамда көрсөтүлгөн министр 4-күн гана 2 саат кабыл алат. Өзүндө регламент бар. Жок, регламентте мыйзам өйдө турабы же регламент өйдө турабы? Мыйзам кайсы мыйзамга таандык? Жарандын укугу жөнүндө. Обращение граждан. Андан ары барсак конституцияга барып такайбыз. Письменно кайрылды. Жарандын эркин маалымат алууга. Азыр да. Бул жакта силер азыр эле келип алып жана отурду турабы. Азыр эмес, 2 саат болду бул жерге келгенибизге. Мен азыр келдим дейм. Мен азыр келдим. Мен жана түшүнгөн жокмун. Бирок негизи мыйзам бар да турабы. Ооба. Министр встречада үстүндө. Анда орун басары, бир да орун басары жок экен. Орун басары бул жакта болсо, жума күнү кабыл алчу орун басарыңарды чакыргыла десек да болбойт. Азыр тактап көрөлү. Түшүнүктүү. Ошондо 2 саат кабыл алат экен да жумасына. Ооба. Эми мен түшүнүп атам. Сиз айткыңыз келип атат, министрдин эмне жумуш кылат депчи. Министр то есть дагы башка жумуштар эле бар да. Жок, бул өтө көйгөйлүү болуп атпайбы? Өтө көйгөйлүү болсо бул жакта азыр бир замды таап бериңизчи анда бизге. Макул. Министр мейли, ол билегин туруп, монда кылып, чачты тарап, монда кылып катуу иштеп атыптыр да. Азыр мындай кылайлы. Замдарын чакырып бериңизчи бирөө. Макул, азыр замдарды көрөлү. Азыр биринчи бул жерде ачылып турат. Мектептерде ушу районур караган. Биринчи бул жак менен сүйлөшөлү. Андан кийин сүйлөштүк ал кишилер менен. Бирок маселени чечиш керек болот атпайбы? Ошо орук маселеси болот дейт. Азыр районго келет атат. Сокулуктуу районусу. Мектебинин директору менен кошо. Келсин сүйлөшөлү. А орун басарлар болсо, биринчи зам болсо командировка кетти. Жок, орун басар биринчи орун басар азыр командировка кетти. Кече Сузакта бала кайтыш болгондуктан. Бир орун басарыбыз биринчи леди менен Россияга кетти. Азыр калгандарын тактайлы. Кимис какты экен. Эси бул жакта болсо бир орун басар, маселе жок. Только за.
Азыр Бизде уюштуруп ошону эле сурап атабыз. Азыр уюштуруп беребиз азыр. Биздин бир гана талашканыбыз жарандардын укугу, ата-энелердин укугу, балдардын укугу тептербесин деп атабыз да. Биз деле ошого каалайбыз, биз деле ошол. Бирок мыйзам чегинде. Азыр кое турула бир 5-10 мүнөт. Бир тактап түшөйүн мен ким бар экенин. Министрге менен сүйлөшүп чыгыңызчы, кабыл ала алабы экен. Макул. Сүйлөшүп көрөйүн. Туралы, макул, рахмат сизге. Келтабы. Акча чогултуп атат. Тазалык маселеси аткана болуп калган ал жак. Ошону кантип чечип бересиздер? Ал жакта техничка жок экен деп ошол эки эле суроого келдик да. Техничка жок экен аякта. Ата-энемен сүйлөшкөндө биринчи суроо болду башка. Сиз мындай бир кылдаттык менен ата-энелер бирдикте сүйлөшүп албайсыздарбы? Техничка бар экен, үчөөнүкүн жууаттыр. Техничка жок болсо кимдикин? Сиз башка жак башка. Бир техничка үчөөнүн зарплатасын алат экен. Бир техничка бир мектепти карайт экен. Эми элестетсеңиз, ошол кандай болсун? Бир мектепке бир чыкырттык. Сотто деле эки тараптуу угат. Силерди уктук. Мынакей вторникте баралык дедик. Байкенде кайчы көчү сүйлөшкенсиз да? Мен жаңы эле арыз жазганы кеткенде бул байкенди чакырып алып, сиз айтып атасыз да, бул эмеден секирип түшүп министрге чуркап кирди деп атасыз. Араң алып калдык деп атасыз. Сиз ошентип айтып атат. Биз секирип түштүк деп сиз айттыңыз. Секирип түшүптүрбү деп ошентсем эле, жок деп бул байке басып кетти. Уже бул сиз бияктан жазгыча, тияктан өздөрү сүйлөшүп атат. Сиз бизди секирип кетти дедиңизби? Кимге айттырмын? Угуп тургун. Сурагыл. Министр провокационный болот. Сиздерден үлгү алып отурган ата-эне. Бул байкеге. Басты дедик. Секирип чыкты бу жактан. Секирдеп ким айтты секирип? Секирбедиңби? Мен секирбейм байка аяктан. Ачык турбайбы ягына. Министр келе экен, кабыл алам экен. Встреча болуп атат ичинде. Андан кийин азыр администрацияда бүгүн комбинат заседаниясы бар. Ошол барат экен. Орун басарлары этно жана командировкада кабыл ала турган киши бүгүн командировкада болуптан. Азыр Кадыр Капашевич айтты, бирок жакын арада орунга барам деди. Өзүм барам деди. Бирок азыркы күндө мен Мурат Жолдошбекович менен сиздерди кабыл алып, Кушан Кушбеков болуп. Мына төлө жооп берип койсоңор болот экен го. Азыр директор менен районго келсин, директор районго башы этти. Келсин, баарыбыз отуруп сүйлөшүп. Бирок азыр экинчи этажга чыгып конференция залга барып отурсак кандай болот? Бир жакта адам Бизди бу жерден өткөзбөй атасыңар го, тияка өтсөк. Аякка да буякка өтүп албай атабыз. Анда үстүнө чыгып эле экинчи этажга барып эле ошол жерден сүйлөшүп. Чыдамсыздык менен ютубтан күтүп турсаңыздар чыгат. Анан ошол жерден карап туруп чара көрүңүздөр. Ал жакта техничкага деп акча алат экен, башкага деп акча алат экен, бирок ата-энелер өздөрү барып жуат экен байкуштар. Балам үчүн деп барып жуат экен. Ал мыйзамда көрсөтүлгөн эмес да, баласы балдарга да мектепте бала пол жууш керекпи юрист катары? Жок. Мугалимчи? Жок. Ата-энечи? Жок. Ал жерде техничка эч бир билим берүү мыйзамында ата-эне дагы, мугалим дагы, окуучу дагы жуубаш керек. Ооба. Акчаны да чогултпаш керек. Жок. Мындай кылайлы, азыр бул маселе боюнча биз ата-энелерди угуп туруп, анан может быть комиссия түзүп туруп барып текшерип, жайынан текшериш керек. Азыр биз отуруп эле сен тиңдеге экен деп жана кыла албайбыз, туурабы? Арыз түштү бизге. Az ата-энелер менен дагы бир сыйра тигилерге келсин, тиги тарафын опчо отуруп көрөлү. Маселе жок. Биз ошону эле каалап атабыз, анан өзүңүздөр эле мындай. Жок, ошонун акырына эле келип жана кылса болду, маселе жок. Башта түшпөйт белеңиз анда сиз мындай. Мен сотто болдум, мен азыр эле келдим. Кирсем эле жана болот. Аягы МВДнын баары чакырышты. Өзү чуу болуп жатып калды. Министр моочу менен камерамды чыгартып, микрофонду мында кайрып. Баса дагы бир жагдай. Ал жакта жаңы мектепте эске алып коюңуздар да, жаңы мектептин ашканасы бар экен. Жаңы ремонт бүтүптүр. Анан аны жеке бирөөгө берип коюптур. Ал жакта бизнес кылат экен. Башталгыч класстын жана ботала чаң арасында бер жакта бир сарайдай болгон жерде чай ичип отурат кичинекей окуучулар 4-класска чейин. Макул. Аны да барып комиссия менен иликтеп көрөлү. Сиздер бир мектептин жетекчисине чара көрүп койсоңуздар, баары сабак алып калмак да. Баарыбыз мамлекетчилбиз, мамлекетибиз өнүксө, баары мыйзам тыкылдап сааттай иштесе деп жүрөбүз да. Президент айтты да, эми азыр эмне иштеп атат. Кудай жалгап президентке да жетиптир биздин передачаларыбыз. Акча чогултпагыла деп министрге чоң тапшырманы жүктөп койду. Анан азыр 1-2 сааттан бери турду. Анан жакшы сүйүнүп, министр эми сонун нерселерди айтып берет деп келсек, микрофонду сындырып таштайын деп. Жок, я сер менен жолугат министрчи. Сер менен жолугат. Азыр эмес, эми өзүңөр ойлоп көрсөңөр, эми жакында эле. Келиңиз, сиз өтө бериңиз, түптүз өтөсүз, ачык эшик. Şu жерден эле кетеличи байке, бат эле. Жок, могу жерден өзүңүздөр разбирать ете бериңиздер, биз айтып коелу. Сизби директор? Ооба.
Орок. Биз барып кеткенбиз. Мынакей могу силердин ата-энеңерби? Сиздин ата-энеңизби? Сизди таппайча жумушта жок деп атат эртеден бери. Мен 9-да сокулукта болгом. Бирден бери турабыз. Мектепте эле болдум мен. Саат 1ге чейин болдум мектепте. Ой, саат 1ге чейин сокулукта болдум. Андан кийин капельница алдым. Азыр капельницадан келдим, район ачылган. Эми айтып бергиле, полду ата-эне жуатабыз деп кирди. Техникага акча бөлүнөбү? Бөлүнөт. Техничкалар иштеп атат. Бүгүнкү күндө 2800 бала бизде окуйт. Начальный школада 1320 бала окуйт. Анан азыр батка куба кылыш керек ошол. А так таза эле жууп атышат. Биз барып тартып келдик, ал жакта байгыда да барып кеттик эле. Сиз эми акча чогултулбайт ал жакта тазалык маселеси каралат дедиңиз эле, бирок ал жакта андай болбой атпайбы кайда? Эмнеге? Эми ал жакта техничкалар иштеп атат. Аябай техничка бар экен. Иштеп атат, 3 техничка бар. Ата-энелер биз пол Жок, энаталар пол жубайт. Эч кандай энаталар пол жубайт. Эч ким келип пол жуган жок. Ошо техничкалар эле жууп атат өздөрү. Биз барып келдик ошо. Жок, силер кечинде барган жоксуңар да. Кечинде бизде сменин ортосунда влажный уборка болот. А кечкисин жуулат. Энаталар кенеде балдар трапка баягы эмелерди көтөрүп алып. Эч кандай андай жок. Бир да кичинекей бала трапка кармабайт. Мейли, аны коомчулук өзү каражылап алат. Биз жагдайыбыз эми мындан ары акча чогултулбаса, мындан ары ал жакта ошол мыйзамсыз жагдайларга эч ким акча чогулткан жок. Эч ким акча чогулткан жок аякта. Жок, муну айтып бербейсизби? Жана айтпадыңыз. Ким чогултат? Келиңиз. Мен сизге мындай эле кылып туруп, WhatsApp'тан көрсөтүүлөр боюнча эжекеңиз. Сиз да капа болбоңуз мынакей. Болбосо мен деле бул ызылдабайт элем. Мына мен өткөндө ошо эмнеге деп чогултулат акча? Мына 500 сомдон карасаңыз. Мына фонд 500 сом. Ладно, эми тиги эжекенин эмесине тиги майрамына алып 150 сом. Ладно, фонд. Кайсы класста? 6-В класс, по-моему. Ким класс? Нуржамал. Мына Нуржамал менен эмеден YouTube'дан да чыгат сизге. Мен ошол менин баламы ошол жерден кодулап канча эметип аткандан бери көздөйм, мына YouTube'дан чыгат. Мына мен балам ошон сабакка баргызы келбей калды эжеке. Сабакка келет да, сиз менин кабинетимде келгенсиз да, сүйлөшкөнбүз да. Уктурсаңыз, мен бүгүн сизге атайын өзүм жөн эле баргам да, мындай элечи. Барсам, как раз булар ошол жакта экен да. Ошолор менен мына эметип калдым, чынын айтканда. Ошол жерден жолугуп калдым буларгачы. Атак мен сизге жолугам деп Нуржамалга мен чалгам. Нуржамал аны кийин сүйлөшүңүздөр. Маселе жөнүндө сүйлөшөлү. Мына көрдүңүзбү? Жок, эч кандай акча чогултулбайт, билбейм муну. Комитеттер болбосо эч кандай мектепте бир нерсе чогулган жок. 200 сом ремонт кодоп атат. Ремонт башталып да кайсы ремонт? Билбейм, мен класс менен сүйлөшөлү барган. Тряпкага экен, тряпка, шыпыргы, бордун баары айыл өкмөт аркылуу алабыз. Бүгүнкү күндө бар. Эч ким бир да мугалим бор сатып алган жок. Кимге ишенебиз? Кана, пожалуйста, азыр неметсин? Эч ким сатып берген жок. Анан эме, азыр кыскача дагы бир сурообузга жооп алалы. Ал жакта жаңы ашкана курулган эле. Ооба. Ал ашканада азыр ким иштеп атат? Повар иштейт. Башталгыч класстын ошол эки мектепте тамак ичет. Башталгыч класстын окуучулары 1-корпуста иштейт, себеби 2-корпусту билесиздер, ремонт жаңы бүттү. Ичинде да толук немелери коюлуп бүт элек. Коюлуп бүтүптүр. Ал жак бизге повар айтты. Ал чаң окуучулар кирбейт бизге. Жок, KG групп биз деген өткөрүп 5-класстан 11-класска чейин анан мугалимдерге тамак жасайбыз деп сиздин поваруңуз өзү айтып берди да муну. Мектепке бир эле повар каралган, ошол повар эки жакта тең иштейт. Чынары өзү иштейт эки жакта тең. Мурдан ар жакта иштечи. Азыр башталгыч класстын окуучулары бир сарайда чай ичет экен. Жаңы корпуста. Жок, эч кандай сарай эмес, мындай этика менен эметели, сарай эмес эч кандай. Окуу корпус. Эже көрүп келдик. Тазалыгы бар, жакшынакай эле текшерип турабыз эмнеге. Эми ата-энелерде да калп айтпайт. Сиздин сөзүңүз боюнча аяка кирбейсиз. Мына байке микрофон менен желе тазалап чыкты. 700 бала кирет, 700 бала чыгат. Азыр эшик Эже сиз постоянно ушинтип айтат экенсиз да, мени кечирип коюңуз просто. Өткөндө да Улук байке сизден интервью алганда мусор чыгат да, бала деген мусорду кайка салат анан. Мусордун баары кечинде төгүлөт, чогултпа. Муну чогултулат чоң орундан. Мына окуучулар шыпырып жүрөт. Күндүк эмес, бул канча айлык чаңдар турат да, эжеке. Жөн эле булар неме. Сизди ошо чаңды көрсүн деп биз атайын. Калп айтып атабыздан да. Бакыланда өзүңүздөр, кызматкериңиздер менен өзүңүздөр чечим чыгарып, өзүңүздөр ушул жагдайды жөнгө салып кетет деген ойдобуз. Мен ойлойм, министр дагы эми билегин түрүп катуу иштеп бир нерсе көргөзөйүн деп аткан чыгар. Эми жакшылыкка жоруйлуу. Бирок жанагындай кылганы министрге жарашпайт. Абдан пастык бул.
микрофонун кайрып чык жанайка тияка бияка деген сөз эми министр аны көрүп аткан окуучулар кантип андан үлгү алсын. Мен ойлойм эми бул боюнча да өзү чечим чыгарат деген ойдобуз. Бул жакта эми оңолот деген биз барып, ой, сонун кылып коюп туруп азаматсыздар деп дагы бир келип министрликти мактап кетели эжелер. Siz kaç son verdiniz? Men 2 kızımды алып келдим. 2 класс, 3 класс. Быйыл сентябрдын 5-inde киргенде мен 3000ден 6000 сом бердим 2 кызыма. Манзура эжеге бердим. Соц педагог 5-сентябрда келдим. Эже өткөндө Улукбек байкеге сиз интервью бергенде сиз айттыңыз, 27-синен кийин биз балдарды кабыл албай калганбыз, августта дедиңиз. А мен именно 5-сентябрда алып келип балдарымды киргиздим. Манзура эже экөөбүз, мына эже мен Кудай жерде турам. Эже экөөбүз колтукташып келип, папканын ортосуна акчаны салып туруп, сиздин кабинетиңизге сизге алып келип бердим. Мен ошо сиздин кабинетиңизден мен арыз жаздым, эже. Мен ушого чейин барып атам. Мен 2 кызым чаң жутуп отурат, эже. Эч кандай приемду мен өзүм кылам, Манзура албайт. Пулдучу ким алат? Кайсы пулду? Пулду эч ким албайт. Пул чогултулбайт, жок. 3000ден 6000 бердим, эже. Мейли алып сиздердин уятыңыздарга просто Мен директор болгондо августтан бери иштеп атам, акча чогултулбай калган. Мен кыздарыма кийинт албай акча таппай. Манзура эже айтты, 4000ден 8000 алып келесиң деди. А мен акча тапкан жокмун. Анан күйөөм айтсам, күйөөм айтты, болгон акчаны апара бер деди. А мен ошондо чөнтөгүмдөгү 6000 алып келип сиздерге бердим 2 кызыма. Кийинки анда 6000 сомду кайтарып бере аласыздарбы? Эч кандай, биз акча албасак эмне кайтарабыз? Жок, эми алып. Дагы бир адилес азыр кетип калды, баласы ыйлап ал 10 000 бериптир бир баласына. 6 класстагы окуучусуна 10 000 берсе алыптыр. Манзура алыптырбы? Ал сентябрдын менден кийин келиптир ал. Сентябрдын 17-леринде келдим. Азыр мынерде бир адиле турат эле, баласы ыйлап кетти. Мен эмес. Эгер коюп берсе акчасын кайтарып бересиз. Жок, мен албасам эмнени алам? Мен эч кимден бир сом албайм. Жок. Алган киши өзү жооп берет. Алган киши өзү жооп берет. Мен кандай тиешем жок. Акча албай эле алганда. Андай эми жакшы жыйынтык чыгат деген ойдобуз эми. Ошондо акыбалда окуш керек айтсаңыз. Гүлшан эже. Вообще нольда сиздердин мектептечи. Техника иштеп. Каяктан бар? Биз желелерди көрүп келдик го, барчы. Желелерди чаң вообще топурак, мына бут кийимибиздин баары чаң болуп жүрөт бизде. Мына иши айлабыз кеткенде биз журналист чакырдык мисалы. Мына келип камера тартып. Машина өтүп кеткенде чаң болуп, ошондой. Мындай болду. Сиздер мага бир жолу келсеңиздер. Жок, кое турсаңыз эже, биз ызычуу кылган жокпуз. Биз 2 жолу ачык сабакка катыштык. Бирсек чаң кен. Анан именно биздин эжебиз класс жетекчи айтты. Эже уксаңыз, класс жетекчибиз бизден суранды. Биз администрациядан тил угуп атабыз деди. Назгүл эже, 3-Д класстын эжеси. Мен администрациядан тил угуп атам деди. Ата-энелериңердин отурганы кандай, баштарын чечпейт, үйсүнө. Мен айттым, эже кечирип коңуз дедим. Мен мондай жерге дедим, мен не то что мен өтүп кип келмекмин дедим. 2 жолу текшерип бардым. Эртең менен да бардык, 9да барсак ошондой состояние. Эже уже сүйлөй албай калыптыр. Эже жакшы эле жашырды, кереги жок, кое тургула, бияк чара көрөт, мен айтып атам деди. А биз болгон жокпуз. Сиз тарапка кайрылуу жасаптыр класс жетекчи. Ачык сабакта кирдим. Рахат эже. Ошондо мага келсеңиз болмоктур. Эже сизди 9дан бери 11ге чейин күтүп отурдук эже. Райондан чыгып билет район. Буга чейин эжеке сизге арыз жазып кайрылыптыр да. Эжеке сизге арыз жазыптыр тазалык боюнча. Кагаз жүзүндө да бериптир. Айлабыз кеткенде Сиздер эртең менен Эми эч ким бири-бириңиздерди моюнуңуздарга албайсыздар. Эми сиздер Гүлшан эже. Биз ойлойбуз эми жакшы реформа кылдырып ошол жакта кичине порядок алып барасыз деген ойдобуз. Балдар сеңер ошо ооруп атат, аллергия болуп чаң жутуп кошот. Бир класста 40 бала окуучу. Эми министрге келип жеткизели деди керек, жетти окшойт эми. Министр. Эудан келет, Тестовадан келет, Дачадан келет, ал жактын баарында мектеп жок. Селекцияга Эже уборщицага сүйлөсөк, Болду. кайрылыптыр басып кетти. Вообще внимание кылган жок. Мен күнүгө жууган болдум. Биз кете берели анда, уруксат берсеңиздер, э? Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр күбө болгондой Билим берүү министрлигине келип маселени, көйгөйдү, жагдайды, акыбалды, көрүнүштү көрсөткөнү келдик эле. Министрдин өзүнүн жоругунда күбө болдуңуздар. Эми кандай чечим чыгарарын дагы күтө туралы. Балким кичине ал жакта тартипти, ал жакта бир мектептин талаптарын, балдарга болгон мындай бир аяр, өзгөчө мамилени камсыздап берет деген үмүт менен биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Биздин каналга катталып, пикир жазып, бөлүшкөндү унутпаңыздар. Урматтуу мекендешим, өз үйүң, өлөң төшөгүң демекчи, бул заманда жеке турак жайлуу болууга эмне жетсин? Бул муктаждык боюнча ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге жакшы тандоо сунуштайбыз. Азыр мен турган жер Ылдыйкы Жалкычы районундагы Үмүт строй компаниясы куруп жаткан Мурас көп кабаттуу объектиси.
Эмне себептен Үмүт Строй компаниясын сиздерге сунуштап жатам? Бул биринчи кезекте документациясындагы тактык жана тазалыгында. Келечекте үйүңүздүн документине байланыштуу эч кандай кыйынчылыкка дуушар болбойсуз. Бул критерий учурдун эң негизги көңүл бурчу маселеси болушу шарт. Экинчи жагдай курулуп жаткан үйдүн сапаттуулугунда. Үмүт Строй курулуш компаниясы сейсмологиялык коопсуздукка жана курулуш норма эрежелерин толук сактоого кепилдик берет. Аталган турак жай 10 кабаттуу комфорт класстагы Ылдыйкы Жал кичи районундагы Курчатова 23 дарегинде жайгашкан. Ошондой эле бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайлары, поликлиника жана ири соода борборлору кадам сайын кезигет. Эң башкысы узак мөөнөткө 33 айга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Мурас көп кабаттуу объектисин 2025-жылдын 2-кварталында өз ээлерине тапшырууну пландашууда. Толук маалымат алуу үчүн дарегибиз Жаманбаева 36/1 байланыш телефондор 0501 44 22 22 0221 44 22 22. Баса бул курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн курулуш норма эрежелерин сактап куруусуна биз өз көзөмөлүбүздү жүргүзүп турабыз. Андыктан кабатырланууга негиз жок.